Бул жер Ош шаарынын центри деп коет. Ушундай центрден 4 этаж общежитиядан сатыла турган бир комната чыкты. Ориентирде Ошский райондогу мына Демир банк алсаңыздар болот. Бул жер Салиева менен Масалиеванын кесилиши. Жок, Салиева менен Разакованын кесилиши. Бул жакта Эмаком, крышасы күйүп кеткен. Бул жак Ошский районунун базарчыгы. Мына жак болсо Ошский райондогу 16 этаж дом. Ошонун жанында эле Демир банк. Ушу Демир банктын эле артында өтсөңүздөр, мына жак менен 4 этаж общежитияны көрө аласыздар. Сатыла турган общежитиянын алдына да келип калдым да, 4 этаж. Карасаңыздар. Ортоңку подъездге кирип 4 этажга чыгыңыздар. Сатыла турган комнатаны көргөзүп берейин. Так, сатыла турган комнатага да келип калдым, ушинтип атып. 4 этажда жайгашкан экен. Мына караңыздар, коридорлору мына ушундай узун. Бияка келе бересиздер. Мына бул жака кирсеңиздер, 4 комната болот. 4 комнатанын бирөөсү сатка чыгып атат. И ушул 4 комнатага тиешелүү ажаткана душтары бар. Түшүндүңүздөрбү? Сатылуучу 18 квадрат метр дейлеген комната бул. Чоң да. Азыр биринчи секцияларын көргөзүп коеюн. Мына ажаткана. Так. Бул жак кол, идиш чайкаганы раковина. Мына жака өтүп келсек, жандырып турайын эми. Стиралка экен. Бул жак душ жокко. Душту ушул жака кылып аласыздар да өзүңүздөр. Жалпысынан жакшы. Бутту чечип кирейли эми. Так. Балкондор ушундай экен. 18 квадрат метр. Мынанын ортосунан тосуп койгон. Бул жак отдельно кухня болот. Тамак кылып ушул жакта. Мына эшикти ачып бияка уже отдельно спальняга кирип кетесиздер да. Ну, менимче түшүндүрө алдым окшойт, досторум. Жакшы. Ушундай 18 квадрат метр болгон. Бирок 18ден деле чоң көрүнүп атат, чоточу көзүмө. Чото чоң көрүнүп атат. 18 квадрат метр болгон ушул бир комната сатылат, плюс балкону бар. Мындай кладовкалары бар. Баасына келе турган болсок, келишим баада деп атат. Баасын айтпай эле кой, өзүбүз айтып алабыз деди. Болду дедим. Эсин номерин экранга жазып коем. Өзүнө чалсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар, баасын өзү айтат экен. Сата турган ою бар. И так деле азыр пустой, жабык турат экен. Өздөрү жашап айтат окшойт. Эми түшүнөсүздөр, сатат. Тура бербейт да. Жакшылап сылык болуп, содалашып сүйлөшсөңүздөр, келип жүзмө-жүз сүйлөшсөңүздөр түшүрүп берет. Тех паспорту бар, албетте эле. Эсин номерин экранга жаздым, аракетти кылыңыздар.